Жолдо Адза тарапынан ким эле баягы эмеби ал өзү көрдүңбү видеода чыгара алган жок. Неге чыгара алган жок билесиңби? Анткени Толкойдун башында бир чорный бар экен. Ошол чорныйдан коркуп видео чыгарбай атыптыр. Саламатсыздарбы, менин атым Абдысатаров Жолдубек. Мен бүгүнкү видеоролигимде Толкойн жөнүндө болмокчу. Толкойн антискам болду. Эмне себептен ал скам, эмнеге ишенгенге болбойт, эмнеге булар аферисттер, булар эптеп эле сиздердин акчаңыздарга жашап калалы деген эле адамдар. Давайте эми толук түшүндүрүп берейин. Башталганда эле мурда эмне болгонун айта кетсем, мына өзүңүздөр көргөндөй эле 3 ай мурун толук экосистема бул жаңы лохкоин деп видеоролик чыгардым эле. Ал видеоролигимде мен толук ошол эмне себептен бул толкойнду мен скам деп ойлойм, эмне себептен булардын астына койгон максаттары жана булардын пландарынын баардыгы иштебейт экендигин айтып берген элем. Ошол эле мезгилде мен дагы булардын 2 токени бар экендигин, толк приват и толккоин деген, толк ТЛК деген экинчи токени бар экендигин айтып бергенмин бул видеороликте. Эгерде көрбөсөңүздөр, көрө элек болсоңуздар, бул бурчту басып подсказкадан көрүп же болбосо ссылкадан көрүп, андан кийин бул экинчи частька келсеңиздер сизге более моне түшүндүрүп болот. Мына мен мурак эле адамды издедим эле, потому что группаларда ушул адам бар экен, акылдуу сүйлөп аткандардын арасында. Группадан жазышсак, мен основателиме мага жазыңыз дегенден мен саламатсызбы, саламатчылык дейт, сизди издеп атканым жакшы болду дедим. Основательдердин биримин дейт. Мына офиске келиңиз дейт. Офисте мен Кыргызстанда эмесмин дедим. Макул, кечирээк байланышалы. Мен байланышканга убактым болбой калып, мен суроо берип койдум. Кандайсыз? Биринчи мен суроолорумду берип коеюн. Биринчи суроо: общий количество канча? Экинчиси Манас маркет эмне болду? Үчүнчүсү Супер жамка эмне тиешиңиздер бар? Мындай дейт: общий эмиссия 21 миллион. Манас маркеттин атын Толк маркет деп өткөрдүк дейт. Азыр бета версиясы даяр уже дейт. Функционалдар тесттен өтүп жатат. Супер жампка тиешебиз жок, бирок биздин спикерлер ошол обучениеден окуп келишкен экен, сунуштап окуталы дешти. Биз макулдук бердик обученияга. Силер бизди биринчи критикалаганыңарда биз туура кабыл алганбыз жана көп жактарын силердин критикаңардын негизинде оңдодук, өзгөрттүк. Эгер силерде дагы сунуштар болсо, биз иштегенге жана кеңешип турганга даярбыз. То есть айтып атат да, то есть силер элди кантип дагы жакшыраак алданганга жардам бер дейт да, бир сөз менен айтканда. Көп өзгөрүүлөр болду, бирок жолугуп сүйлөшсөк жакшы болмок. Айткандай, черныйларга тиешебиз жок. Биздин командада көпчүлүгү тажрыйбалуу ишкерлер дейт. Анда эмнеге черныйлар Жолдубекти коркутуп койгон, видео чыгара албайт деп силердин адамдарыңар таратып жүрөт десем, Жолдубек мырза, мындан кийинки эгер критикалар болсо, биринчи бизге айтсаңар, биз кеңешип оңдогонго аракет кылабыз. Жыйынтык чыкпаса, анан ролик чыгарсаңар туура болмок дейт. Мен сразу жаздым ушул жерден. Мен өзүм каалаган учурда видео чыгарам. Могу жерден сразу айта кетчү нерсе, бул айтып атпайбы, биз сенин критикаңа карап өзгөрттүк көп нерсени дейт да. Бул ушуну эстеп койгула да, просто жөн гана эстеп койгула. Общий количество 21 миллион деп атпайбы, муну да эстеп койгула. Андан кийинкиси мындай дейт да: мен булардын минус жерлерин таап алып, анан буларга барышым керек экен да. Айланайын Толккоин, ушуну оңдоп койчу, пожалуйста. Же болбосо сен жөнүндө видео тартып салам депчи. Эмнеге мен антишим керек? Я до сих пор не понимаю. И ошол эле мезгилде мен буларга жардам беришим керек экен да, монтип оңолгула депчи. Бул мазохизм да. Анда эмнеге черныйларга Жолдубек коркутуп койгон деп атасыңар дегенге, бизнес доско караганда душман көп дейт. Ошол эле тифтин брокерлери бизге бирди сүйлөп, кайра шыбап жатышат. Негизи бут тосуулар аябай көп болуп жатат дейт. Анан мен айттым, брокерди кошпош керек болчу. Башында кошпош керек болчу. Келесиңизби ошо брокерлерди кош. Андан кийин алар инвесторлор болобуз деп келишип, адатынча спекуляция кылып жиберишти. Ошол да белге тепти дейт. Негизи биз инвестор керек деп проектини тааныштырганбыз. Азыр ошолордун айынан кыйналып калдык, чынын айтканда дейт. Мен сурадым, эмнеден улам
азыр 21 миллион. Калган 10 миллиард каякта? Приватный раунддагы токендер брокерлердин колуна көп өтүп кеткендиктен алмаштырышка туура келди. Азыр токенибиз 21 миллион дейт. То есть көрдүңөрбү? Эң биринчи трудность болору менен булар башка токенге өтүштү. Бир сөз менен айтканда өтүшүп ошол башка токенди чыгарды. За счет чего он растет, көрдүңөрбү? Скрин жөнөтүп мына катуу өсүп бараткандан сурадым да, эмне болуп өсүп атат десем, бир аз убакыт таар болуп калды. Суроолорума болсо жазып кой, берсеңер кечинде жооп берем дейт. Мына могул жерден мен конкретно көрдүңөрбү, за счет чего он растет дегенден эле сразу айтты да, бир аз убакыт таар болду да, тияк бияк. И ошол бойдон жада калса менин андан кийинки суроомду көргөн да жок, окуган да жок, даже вот каралачы, жеткен да жок. Эмнеге? То ли мен черный списокко тыгып койду, то ли сүйлөшкүсү келген жок, жооп бергиси келген жок. То есть когда өзүнө выгодный суроолор болсо гана жооп берет, а невыгодный, ийнелүү суроолор болсо жооп бербейт. Эми туугандар, жооп бербей кеткен суроосуна мен жооп берейин. Эмне себептен мисалы могу жерде 12 центтен турган токен кантип азыр мисалы 39 цент болду, кантип өткөндө 50 центке чыкты, ошонун баарын айтып берейин. Бирок ошол эле мезгилде DexTool децентрализованный биржанын бу жеринде жазылып турат да. Переводун конкретно окусак мына: это агрегат всего лишь инструмент, предназначенный для облегчения вашей торговли. Имейте в виду, что DexTool не одобряет и не проверяет какие-либо токены, перечисленные здесь. То есть бир сөз менен айтканда, бул как PancakeSwap катары эле любой токениңизди ушака чыгара берсеңиз болот да. И ошол эле мезгилде сиз даже DexTool менен байланышып деле кереги жок, буларга айтып да кереги жок да, что сиз чыгарарыңызды. Анан ошол эле мезгилде бул DexTool жөн эле платформа, жөн эле инструмент, эч кандай гарантия жок. Мисалы Binance'ке чыккан крипто токендер же болбосо криптовалюталар кандайдыр бир большой проверкадан өткөн болсо, ал эми бул жака чыккан токендердин тегинен көбүдүгү эч кандай проверкадан өтпөгөн да, просто чыгарып коюшкан и все болду. Бул жеринде дисклеймер турат да, көрдүңөрбү? Эми за счет чего растет? Эмне себептен өсүп атат? Эмне ушунча элдин баары кирип сатып атат? Жок, потому что почему? Потому что жаңы эле өзү айтты, что биз эч кандай открытый торгко уруксат бере элекпиз. То есть жерде адамдар жок, что кирип сатып алган. Биз өстү деп жана группалардан көргөзүп атканы, это все фейк. Монун баары фейк. Почему? Мен всегда айтам, чтобы торговля эмнеден улам өсүп атканын билиш үчүн эң простой бул история торговка келебиз. Могул история торгов, то есть канча продажа болду, канча покупка болду. Өзү айтты го, эч ким муну сатып ала элек, эч ким муну, то есть бияктан торговля кыла элек. Демек, бул жерден эле карайбыз. Количество дегенди билдирет да. Анан бул жерден карайлы да. Мисалы, карасак, что акыркы убагында 1.2 штук, 1.6, 1.7, 1.9, бул жерде 2.2, а мурун продажасында 3.3, потом 0.004, 0.004, 0.4, 0.4, 0.4, 1.4, 1.4. Эми монун баары өсүп атканын бардыгы бул искусственно көтөрүп атат. Бунун баары жасалма. Бул жөн эле жасап атышат. Бул жанагы убагында Tifcoin кантип жасаса, булар дагы ошондой кылып жасап атат. Бул полнейший монун өскөнү пустышка. Бул деген почти пустой фантик да. Почему? Потому что монун баары искусственно көтөрүлүп, искусственно түшүрүлүп атат. Муну реальный, честный торговля бул жерде болгон жок. Бул биринчиси. Эми экинчиси келгиле өтөлү толк маркетке өтөлү. Буну айтып атпайбы? Бул бета версия даяр болду, все укмуш, тем эле сонун депчи. Эми келгиле. Бета версия эмне дегенин биз Википедияга келип өтөлү дагы, и бета версия жөнүндө эң биринчи эле түшүнүгүн сурайлы да. Что такое бета версия? Бета тестирование. Бета-тестинг, то есть английский бета-тестинг, интенсивное использование почти готовой версии продукта. Ключевой момент. Почти готовой версия продукта. Как правило, программного или аппаратного обеспечения с целью выявления максимального числа ошибок в его работе для их последующего устранения перед окончательным выходом продукта на рынок к массовому потреблению. Эми карагыла, готовый продукт бу? Ушул даяр продукт бу? Айткылачы, мага просто айтып бергилечи, ушул даяр продукт бу? Айтып койгулачы, ушул даярбы? Жок, бул даяр эмес. Бул сырой продукт. Толк маркет деген доменге эле жүктөлгөн продукт, и все болду. Эми бул кандай продукт экенин мен айтып берейин. Эми всегда ушу
кичине калпайтып элди алдап атсаңар дагы биртке грамотныйраак кылып, мындай биртке элдер билбегидей зацепкасы жок кылсаңар жакшы болот эле да. Бирок силердин артыңардан мен билип койдум, бул сайтты эч ким даярдаган эмес, эч ким жасаган эмес, мунун үстүнөн эч ким иштеген эмес, просто бул шаблон, WordPress'ин шаблону. Аны мен кантип билдим? Келебиз дагы политика конфиденциальность деген жерин өтөбүз. Анан могу жерден эле даже мен орусча которуп берейин. Орусча которуп берсек, адрес нашего сайта дейт. Могул сайтты берип атат да. Анан эгерде бул сайтка өтсөк, бул эмне болгон сайт болду экен? Адрес нашего сайта дейт. Новый вклад. Бам. Бул интернет-магазиндин сайты экен. Мен дагы башта интернет-магазиндин сайты го дегем, но оказывается могу жерде жазылып турат. Бакола тема WordPress, все права защищены, работает на KIP теме. Вот кит темеге деген өтөлү. Кит темеге дегенди өтсөк, бул мындай сайт экен. Бул адам, бул команда или бул адамдар ушул WordPress-тин темаларын жасайт экен. Анан карап турсак, Бакола дегенди $49 сатышат экен. Электронный коммерция, там полностью шаблонду $49 сатат экен. Булар муну урдап алганбы, же чын эле жасашканбы, же ушунун үстүндө иштешкенби, непонятно, да? То есть понимаете, что булар даже не утрудились, биртке мындай аракет да кылып койбоптур, ушуларды өзгөртүп койгонго, хотя бы удалить этип койгонго, даже аракет кылган эмес, ошонун админкасын жасаганга аракет кылган эмес, чтобы нормально көрүнүшкө жасаганга. Ушуну бета-тест дейт. Дорогие мои, бета-тест кандай болот билесиңер? Мына бул Wildberries деген баарыбызга знаменитый сайт. Ушундай жасайбыз деп атат да, Толк Маркет ушундай болот деп атат. Мына ушул готовый продукт да, азыр мисалычы могул сайт полностью это готовый продукт. И ушунун баягы элге чыгарардын алдындагы тести же болбосо алдындагы пробный запускту бета-тестинг деп коет. Бета-тест. Бул бета-тестинг да эмес. Бул жөн гана эле talkmarket.com доменине жүктөлгөн WordPress шаблон. Просто шаблон. Бул шаблонду $49 сатып алышкан, и все, ошону жүктөп коюшкан, все болду. $49. Все бүттү. Понимаете, насколько это абсурдно? Насколько это абсурдно, что ушул нерсени булар выдавать этип атат, что биз ушуну жазадык, азыр технический тест болуп атат, бета-тест. Бул бета-тест эмес, туугандар, бета-тест эмес, вообще не путайте. Потому что бета-тест мындай көрүнбөйт. Бета-тестте бул любой жер иштеш керек. Бул жерде эч нерсе иштебейт. Эч нерсе жок. Ага караганда ошол шаблон жакшы көрүнөт экен. Мисалы шаблон мына могул. Ага караганда могул шаблон жакшы көрүнөт экен, айланай. Анан бул жерде дагы e-commerce деген могул шаблон бар. Муну бесплатно көчүрүп алсаң болот. Мына көрдүңөрбү? То есть сложность жок. Могул шаблон менин компьютеримде турат азырчы. Сложность жок. Буга эч кандай мына могул шаблонду эле өзүлөрүнүн сайтына жүктөп алгандагы эле бета-тест болот. Бул сырой шаблон, просто шаблон. И болгон жерин толк маркет деп которуп койгон, и все болду. И ушундан эле туугандар билсе болот, насколько булар аферист экен. Насколько мошенник экен. Булар силердин акчаңарга момундай бизнес кылбайт, если как элементарно не утрудились там, что нормальный сайтты жасаганга. Андан кийинкиси Толк Академия деген инстаграм аккаунтун карайлы. Эми могу жерден башында жазылып турат: академия, которая учит самому важному и нужному. Самому важному чему? Аферизму? Обманывать людей? Кидать людей? Могу киши келип турган аферист. Карасаңар, бетин эле көрүнүп турат, аферист экенчи. Москвадан барып. Эгерде ушул аябай эле специалист болсочу, Кыргызстанга барып не кудайдын насабы, Кыргызстанга барыпчы, не кудайдын насабы. Россияда толтура кишилерди келе тренинг өтүп жүрө бербейт беле Москвадачы. Миллиард акчаны өз личный таапчы, толк коюнга кошулбай элечи. Аферисткени бетине эле көрүнүп турат, эки көзү эле көрүнүп турат. Анан по поводу супер жамп жөнүндө. Супер жамп это секта. Сразу эле айтайын, бул секта. Бул кандай? Биринчиси, сен 7000 төлөп окуйсуң, андан кийин сен чтобы акча табыш үчүн элге 7000ге ошону окутасың. Это абсурд. Это полнейший абсурд. Это секта и абсурд. Ошол туугандар, азыркы күндө Толккоин өзү негизи башында давайте бир историяны айта кетейин. Башында 10 миллиард чыгарышкан, андан кийин мына 100 миллион чыгарышты, эми бүгүн 21 миллион чыгарып отурушат. Эми туугандар, бул жерден эмнени айтса болот? Бул жерден ушул башчыларынын, ошол башында тургандардын, могулардын баарынын аферист экендигин, добросовестный эмес экендигин, жана ошол эле мезгилде өтө скользкий адамдар экенин доказательствосы именно ушулда. Анан айтып коеюн, могу команданын баардыгы бүт бара аферист.
Роман Рзаев, более 12 лет в IT-сфере. Ушул сөз калыпта менчи. Ушул 12 жыл IT-сферада болсочу, азыр ушул шалбалакта Бишкекте жүрөт беле. С 2018 года работает и обучает трейдингу. То есть, көрдүңөрбү, только он обучает, то есть он разводит, он аферист. Также Роман является соавтором книги SEO для бизнеса. Кегле SEO для бизнеса дегенди көрөбүз. SEO для бизнеса Андрей, Олег, Руслан Разев. Руслан Рзаев. Тут он Роман Рзаев. То есть, көрдүңөрбү, насколько уже аферист экен. То есть, бул книгада жазылуу, что Руслан Рзаев, да, и то он бесплатный книга. А биякта он роман. Он стал романом, что ли? Руслан Рзаев. Ну, инфо-цыганский китеп. Инфо-цыгандардын китеби. Для да, кандай аферистти булар алып келгендиги. И ошол аферист буларды эми болушунча чейт. По поводу супер джамп боюнча, это полнейший галимый скам, и туда даже вообще жолобой эле болот, акчаңарды коротуп бербейт эле болот. Ал величайший скам.